2020-2030 жылдардагы жаштардын концепциясы жөнүндө Кадамжай району аймагында бир топ алгылыктуу иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Ошол концепциянын иш-чараларына ылайык бүгүн Кадамжай районунда түштүк региону боюнча Баткен областы, Жалал Абад, Ош областтарынан келген жаштардын катышуусу менен Кадамжай районундагы жаштардын диалогу аттуу 2 күндүк семинар уюштурулду. Бүгүнкү ошол семинардын биринчи бөлүгү бүгүн Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын чоң залында официалдуу бөлүк өткөрүлүп атат. Бул биздин максатыбыз, бүгүнкү семинардын максаты ошол келечек ээлери болгон жаштардын ордун, жаштардын ролун жогорулатуу, ар кайсы тармакта болбосун ошол жаштардын ишин күчөтүү максатында бүгүнкү иш-чара уюштурулуп атат. Иш-чаранын экинчи бөлүгү биздин жакшы эс алуучу жерибиз Дугабада өткөрүлмөкчү. Дугабада атайын презентациялар бар. Ошол жерде биз келген коноктор менен өзүбүздүн районубуздагы жаштар менен биргеликте жакшы бир семинарды уюштуруп өткөрөбүз деген ойдобуз. Мен аты жөнүм Атабек Арипов, Кадамжай шаарындагы жаштар комитетинин төрагасы болуп иштейм. Ошондой эле бүгүнкү өткөрүлүп жаткан иш-чара боюнча айта турган болсом, Кадамжай шаарында ошол Ош, Жалал Абадтан келген атайын жаштарды чогултуп биз иш-чара өткөрүп атабыз. Бул дегени ошол Кадамжай шаарында жаштар комитети дагы түзүлдү. Биз кызматташууга даярбыз деген бир чакырык алкагында өтүп атат. Ал үчүн мен Аярай уюмуна каржылык жактан колдоо көрсөткөн үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле бизди ушул иш-чараны өткөрүүгө моралдык жактан жардам көрсөтүп аткан Кадамжай шаардык администрациясынын анын жетекчилигине дагы терең ыраазычылык билдирем. Мындан максат биз алдыда ошол жаштар комитети түптөлүп, ар кандай жаштарга байланыштуу долбоорлорду ишке ашырууну максат кылып жатабыз. Азамат Алымкулов, Ош жергесинен келдим, өзүм Нокаттан болом. Бүгүнкү күндө касиеттүү Кадамжай жергесине келгенибизге кубанычтабыз. Биз бүгүнкү күндө Аярай же болбосо Международный республиканский институт уюмунун атынан келип жатабыз. Бул жака Кадамжай администрациясында жаштар комитети түптөлүп, биз чогуу иштешип жүргөн жаштарыбыздын бири төрага болуп шайланып, анан бул жака чакырып, аткарылган иштери менен келерки пландарын айтып келгени чакырган экен. Анан биз да келип, Кудай кааласа, ушу бүт мүмкүнчүлүктөрүбүздү кошуп, ушу жаштарга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берели деген ниетте келдик. Кадамжайда 4-түн 1-и жаштар болуп атат экен. Ошол жаштарга биз көбүрөөк мүмкүнчүлүк берген болсок, билим тартуу болобу же эксперттерди алып келип, ушул 54-үнчү указ боюнча көптөгөн иш-чараларды, жолугушууларды аксакалдар менен ошондо да жаштарды да чакырып, сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Кээ бир ыксыз чыгымдарга, кээ бир ушул ысырапкерчиликке жол берүү максатында бул ошолорго мындай токтотуш багытында дагы жаштардын орду болуш керек да. Буга негиз айтып кетет элек, мына жакында эле февраль айында биз өзүбүздүн бекендештер, мигранттар менен Москвада, Россияда иштеп жүргөн бекендештер менен жолугууга барганда көптөгөн биздин жаштарыбыз, ишке жарамдуу жаштарыбыз бардыгы миграцияда жүрүшөт. Миграцияда жүргөн жаштардын негизги талабы, максаты ошол биздеги баягы ыксыз каада салттарды жөнгө салуу боюнча дагы көп сунуштарын айтышкан. Кадамжай жергесинин тургундары, урматтуу жаштар, Абдрахманович, Мейирхан Низамовна, чоң рахмат, чакырганыңыздар үчүн Атабек, чоң рахмат. Мен кыска эле сүйлөп кетейин. Биз Аярай деп айтканда, орусчасы мэрей деп айтат, кыргызчасы эл аралык республикалык институт деп айтышат. Бул уюм жөнүндө кыскача айтып кетсем, жөнөкөй тил менен айтканда, миссиясы бул жергиликтүү бийлик менен элдин ортосундагы байланышты түзүүдө, айрыкча жаштарды. Анан кийин Кыргызстанда 2004-жылдан бери иштеп келет. Аярай же болсо мэрей дегенде биринчи кезекте изилдөөлөр пайда болот да. Изилдөөлөр эстейт бардыгычы. Кандай изилдөөлөр дегенде Кыргызстанда кеминде 1 же 2, айрыкча шайлоо учурунда 3 же 4 учурга чейин болуп кеткен күндөр болгон. Кыргызстанда көрүлө эле. Болсо дагы мындан кийинкисиге дагы бир-бирден жетелеп, бири-бирибизди мындай уюштуруп, Кадамжай районунун аймагында
жаштардын дагы бир демилгелүү топтору жолсун биздин Кадамжай районундагы интеллектуалдык билими жактан бийик кыздар балдар дагы биздин Кадамжай жаштарынын мындан аркы иштеринде өсүп өнүгүүгө спортсмен той топо маселесинде дагы өтө кыйналып акча таап жөнөткөн инсандарыбыз дагы бар. Ал эми мисалы окууда окуган балдар алар боюнча башка маселе. Ошондуктан биз миграцияда болобу жаштарды кайсы жерде болбосун алардын сунуштарын да колдошубуз керек. Алардын сунуштары ошол элдердин жакшы жашоо деңгээли көтөрүлүп, жакшы коом түзүлсө деген максаттар. Биздин өзүбүздүн мамлекетте иш орундары түзүлсө, миграция дагы азайса деген. Мен долбоорлорум Ош шаарында аяктап, менин жумушум Ошто түгөгөндө. Аны мен ошондо максат кылгам, 2022-жылы буюрса Кадамжайга барып туруп, мен Кадамжайда ушундай бир жакшы иштерди баштайм, жакшы долбоорлорду ишке ашырам деген максат менен келдим. Анан 6 айда, жарым жылдыкта биз бекер отурган жокпуз. Элдер көрүш керек, билиш керек. И биз дагы алдыда аткара турган жумуштарыбызды дагы көрүш керек. 2022-жылы биз январь айында Сеферволд уюму тарабынан 110 000 сомдук грант алганбыз. Атайын ошол мигранттардын балдарына карата зордук зомбулукту алдын алуу боюнча биздин биринчи иш чарабыз ийгиликтүү башталган январдан.